Кыргызстан учурда суу энергетикалык ресурстарынын болгону 30% гана колдонууда. Мындан улам кошумча кубаттуулукту ишке киргизүү жагы колго алынып жатат. Июнь айында Камбар-Ата биргесинин курулушун баштоо пландалууда. Энергетика министринин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул ири долбоорду ишке ашыруу үчүн бардык ресурстар бар. Биринчи кезекте инфраструктураны түзүү зарыл. Жол картасы түзүлүп, учурда тиешелүү даярдык иштери жүрүп жатат. Токтогул ГЭС каскадынын мүмкүнчүлүктөрү бүгүнкү күндө 20 миллиардтан ашык куб метр суу сактайт, андан тышкары выработка болот. Эки функцияны аткарат. Камбар-Ата 1 кирген менен биз бүгүнкү күндө Кудайым буйруса, эгерде Камбар-Ата 1ди киргизип алсак, ошо Токтогул ГЭСинде суу аз, суу көп деген маселеден биз кетебиз. Бизге чистый электроэнергия чыгарганга мүмкүнчүлүк болот, и ТЭЦти жабылганга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экологияны сактоо үчүн бара-бара отундун альтернативдик түрлөрүнө өтүү мезгил талабы. Анын үстүнө Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча да потенциалы жогору. Жакынкы 2-3 жылдын ичинде Ысык көл, Баткен облустарында күн станциялары ишке кирет. Бирок бул жүзөгө ашып жаткан долбоорлор жетишсиз. Себеби жыл өткөн сайын калктын саны өсүп, жарык болгон суроо талап жогорулап жатат. Экинчи жагынан климат өзгөрүп, кургакчылык болуп турган маалда күн шамал станцияларын куруу учур талабы. Жакшы жагы күн шамал станцияларын курууда сырткы гана эмес, ички инвесторлар да долбоорлорго катышууга кызыктар. Анын үстүнө бул тармакка инвестиция салам дегендерге жер кошумча салыктан жеңилдиктер каралган. Бул мүмкүнчүлүктөр тармакка инвестиция тартууга да өбөлгө түзөт. Кошумча салыктан бошотуу, жер салыгынан дагы бошотуу боюнча азыр маселелер каралып атат. Бул биздин жашыл экономиканы, жашыл энергия, таза энергияны алганга көмөк көрсөтүү, ошого салымга кошуу да. Эми өзүңүздөр билесиздер, чоң станцияларды салыш үчүн бизге көп инвестициялар талап кылынат, көп инвесторлор да келебиз деген ниеттери бар. Эксперттердин пикиринде энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн маселени комплекстүү кароо керек. Себеби энергетика татаал секторлордун бири. Ошондуктан инвесторлорду тартып, ири долбоорлорду ишке ашыруу зарыл. Ошол эле учурда долбоорлордун техникалык, экономикалык негиздемелерин мыктылап иштеп чыгуу керек. Чоң суммадагы инвестициялар талап кылат. Бул бүт эле мамлекеттерде, Кыргызстанда эле эмес. Анткени ар бир салган станция болобу же баягы чубалгылар болобу, булар убагында жаңырып инвестиция үзгүлтүксүз болуп туруш керек. Министрлер кабинети энергетика тармагын өнүктүрүү максатында бир топ долбоорлорду ишке ашырууну көздөп жатат. 2030-жылга чейин кубаттуулугу 6 гигаваттан ашуун гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча долбоорлорду аныктаган. Суу энергетикалык дараметти натыйжалуу пайдалануу максатында ири ГЭСтерди куруу жагы каралууда. Болжолдуу эсептер боюнча инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга 14 миллиард доллар керектелет. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.